Мен Мамат Кожоева Акмарал Кашкар суу мектепке чейинки билим берүү уюмунда 2019 жылдан бери эмгектенем. Мен 5 жана 5,5 жаш тоондагы балдарга айна чөйрө менен тааныштыруу сабагынан космос деген теманы тандап алып сабак өтүп бердим. Сабактын максаты балдар космос дүйнөсү менен таанышат, ошондой эле күн, жер, ай, жылдыз, планеталар боюнча кеңири маалымат алышат. Бул сабактан балдардын ой жүгүртүүсү, сүйлөө иречи, элестетүүсү, логикасы өсөт. Сабактын мазмунунан кыскача айтып өтөйүн. Сабак таң калыштуу жана кызыктуу атмосферада өттү десем болот. Балдардын көңүлүн сабакка буруу үчүн мен эң алгач космостук жамгырды эксперимент катары колдонуп көрсөтүп бердим. Мисалы үчүн ал экспериментке суу, өзүбүз тамак ашта колдонуlan суу майы, уксус, сода, ошондой эле красканын жардамында болду. Ушул кошулмалардын баардыгы кошулганда кадимки космостук жамгыр пайда болуп, балдар аябай кызыгуу менен көрүштү. Балдарга видео ролик көрсөтүлдү. Андан соң космос, планеталар, космонавттар жөнүндө айтып бердим. Космос деген эмне, космоско эң алгач ким учкан, биз кайсы планетада жашайбыз, эмне үчүн жылдыздар бизге кичинекей көрүнөт. Мына ушул суроолордун негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кыймыл аракеттүү жана чыгармачылык элементтер колдонулду. Балдарды мен 4 топко бөлүп алдым. Күн, ай, жер жана ракета кылып. Топторго бөлүнгөн тапшырмаларды балдар аябай кызыгуу менен аткарып жатышты. Топторго бөлүнгөн балдар ракетанын макетин кружкадан жасап жүрүштү. Ошондой эле кагаздан кыркып жармаштырышты жана сандар боюнча ракетанын түсүн боеп алышты. Дагы бир балдарды кызыктырган нерсе бул кагаздан кыркылган ракетага сыядан куюп сууга салганда кадимки ракета учуп бараткандай болду. Балдар буга да аябай таң калуу менен жана кызыгуу менен карашты. Балдардын активдүүлүгү бул балдар сабакка жигердүү катышышты. Космос тууралуу суроолорго жооп берүүдө ойлонуп, өздөрүнүн жеке таасирлерин билдирүүгө аракет жасашты. Топторго бөлүнгөн балдар берилген тапшырмаларды өз алдынча ынтызарлык менен иштешти. Бул сабакка интерактивдүү усулдарды жана системди колдондум деп айта алам. Ошондой эле сүрөт сабагы, кебестирүү, конструкциялоо, илип чаптоо сабактары менен айкалышты. Жетишкен жыйынтыктар балдар космос, космонавт, скафандр жана космодром түшүнүктөрүн өздөштүрүштү. Айрым балдар жаңы түшүнүктөрдү айтып бере алышты. Сөз байлыгы кеңейип, ой жүгүртүүсү жана элестетүүсү өстү десем болот. Ал эми жыйынтык сабак өз максатына жетти деп ойлоймун. Балдардын кызыгуусу ойгонуп, жаңы билим алышты жана чыгармачылыкты колдоно алышты деп айта алам.